Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз жүрөктүн жүгү. Кыйын дебе жашоону жүрөгүңө так салат. Ийгиликке ишенген ийри жолдон бак табат. Өткөн ишке өкүнбөй, келечекке түз кара, өз күчүңө ишенген, бар ошондон башталат демекчи. Мен бүгүн силерге бир окуяны айтып берейин. Акылманга баары окшош ооруга чалдыккан бир нече адам келет. Бирөөсү бир жыл мурун үйү өрттөнүп, ошондон тарта өрттөн коркуп калганын, бирөөсү ийри суммадагы акчаны алдатып ийгенден бери чоң ишке акча салуудан корко бере турганын, дагы бирөөсү кызыл камчы күйөөсүнөн ажырашкандан бери кайра турмушка чыккандан коркоорун айтат. Ошол коркунуч жашоодо көптөгөн тоскоолдуктарды жаратып жатканын арызданышып, айтор жардам сурап кайрылышат. Баарынын көйгөйүн уккандан кийин акылман бир күлкүлүү окуя айтып берет. Угуп олтургандар көздөрүнөн жаш чыкканча күлүшөт. Аздан соң ошол эле окуяны кайра айтып берет. Бул жолу угуп олтургандар тек гана жылмайышып, айрымдары бир аз күлүмүш этишет. Ошол эле окуяны үчүнчү жолу кайталап айтат. Бул жолу бири да күлбөйт. Айрым акылманга туура эле келдимби дегендей таң кала карашат. Ошондо акылман жылмайып: бир эле күлкүлүү окуяга дайыма күлө бербейсиңер. 3 жолу айтканда эле кызыгы кетип калды. Анда эмнеге кайгылуу окуяларды жүрөгүңөргө жүк кылып, ар дайым корко бересиңер? Эмне үчүн унута албайсыңар? Адамдын акылын жана жүрөгүн эмне бийлеп алса, жашоосуна ошол нерсенин таасири күчтүү сезилет, дейт акылман. Анда эмесе улуу адамдардын улуу сөздөрүнө назар салалык. Инсанда бир түйүм эт бар. Ал жакшы болсо, калган бардык дене мүчөлөрү жакшы болот. Эгер ал бир түйүм эт жаман болсо, калган бардык дене мүчөлөрү жаман болот. Ал бир түйүм эт жүрөк. Акыл 3 жолу кемийт: капаланганда, уйкусуздук басканда жана курсак ачканда. Эгер адамдар өздөрүнө жакпаган нерселер менен алек боло берсе, анда ийгиликке жетүүсү кыйын болот. Биз куштардын төбөбүздөн учуп өтүүсүн токтото албайбыз, бирок алардын төбөбүзгө конуп, уялап алышына жол бербейбиз. Ушул сыяктуу эле жаман ойлордун мээбизге келишин токтото албайбыз, бирок алардын оюбуздан орун алып, жашап кетишин болтурбай кое алабыз. Демекчи, баарыбыздын жүрөгүбүздө жакшы гана ойлор жашасын. Биздин жүрөгүбүздү жана акылыбызды жакшы ойлорго толтуралык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.